Исмаилова жана Азиз Чокморов. Урматтуу угармандар, бул жолку чыгарылышта биз ККМ маселеси, электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз тууралуу сөз кылып жатабыз. Анткени бул жагдай соңку кезде коомчулукта талкуу жаратып, ишкерлер тарабынан дагы түрдүү пикирлер айтылып келет. Аткаруу бийлиги көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, мамлекеттик салык саясатын жөнгө салуу, фискалдаштыруу багытында ушул ККМди киргизүү аракетин көрүп жатат. Бирок ишкер тараптан дагы көнүп калган мурдагы ыкмада иштегиси келгендер дагы болууда. Учурда ыктыярдуу патентти дагы, ККМ маселесин дагы кандайдыр бир диалог менен орток пикир табуу аракети уланууда. ККМ аппараты жана электрондук соода жүгүртүү көмүскө экономикадан чыгууга жол дешет адистер. Салык саясатындагы көзөмөл кассалык аппаратты, тагыраагы соода жүгүртүүнүн электрондук форматы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Биз бул багытта так маалымат алуу максатында Экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармагынын башчысы Ысабеков Кубанычбек Абдимуталиповичти жана Кыргызстандагы соода тармагынын профсоюзунун төрайымы Дөөлөталиева Дамира Темирбекованы чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Алгач ушу атайын убактыңыздарды бөлүп, угармандарга маалымат берели, кеп кеңешибизди айталы деп келдиңиздер. Сиздерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз болсо, эгерде угармандар ушул теманын алкагында сизде кандайдыр бир сурооңуз, сунушуңуз, пикириңиз болсо, 0502 39 21 90, 0312 коду менен 39 21 90 номерларына чалсаңыздар болот. Адистер суроолоруңузга сөзсүз жооп берет. Алгач Кубанычбек мырза, сизден кепти баштайлы. Мынакей угармандарга алгач түшүнүктүү болуш үчүн сиз айтып кетсеңиз, көзөмөл кассалык аппарат бул эмне үчүн керек, качан кирди эле, бул мурда ишкерлер эмне болуп иштеп келишти эле, жагдайды түшүндүрүп берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, жарандарыбыз, биздин ишкерлер. Негизи көзөмөл кассалык машина заманбап биздин тарыхты алганда Кыргызстандан эң биринчи мыйзам 1994 жылы чыккан. Өзүнчө ошол көзөмөл кассалык машина боюнча деп мыйзам чыккан. Бирок мындай айтканда активдүү 2016 жылы онлайн түрүндө маалыматты бере турган ушул ККМ келип жатат. Ошондо 4 этапка бөлүп, албетте баардыгын бир убакытта киргизгенге кыйынчылык болот деп биздин ишкерлер менен сүйлөшүп, анан ошо биринчи, экинчи этапка чоң ири ишканалар кириш керек деп, анан эми этап менен 3-чү, 4-чү этапта калгандары кирет деп өкмөттүн токтому кабыл алынган 2016 жылы. Анан биринчи, экинчи этап кирген, бул күйүүчү май саткан станциялар, аптекалар, чоң супермаркет, ушундай бир ишканалар да. Анан 3-чү, 4-чү этапка кирип келе жатканда биздин ишкерлерибиз мындай айтканда нааразы болуп, биз азыр даяр эмеспиз, үйлөнүш керекпиз деп ошол 3-чү, 4-чү этап мөөнөттөрү узартылган. Анан 2020 жылы өкмөттүн жаңы токтому чыгып, анан ишкерлер дагы көбү кайрылып айтышкан, ушул аппараттык ККМ бул кымбат, арзаныраак кылыш керексиңер. Башка өлкөлөрдө мисалы ошол уюлдук телефонго көчүрө алып иштесе болот, же ноутбукка ушундай атайын ККМ аппаратын сатып албай эле ушундай бир көчүрмө менен дагы иштесе болот деп биз ошо башка өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасын карап 2020 жылы ошол дагы бир этапка бөлүп, ошол ККМ аппараттын темир аппараттан тышкары ошол телефонго дагы көчүрө алган мүмкүнчүлүк болгон көчүрмөнү дагы киргизгенбиз. Анан ошол этап менен тилекке каршы жаңы салык кодекс кабыл алынып жатканда ошол этаптары дагы келип калып, анан көпчүлүктө ушундай ой пикир болуп кетти. Жаңы салык кодекс менен мына ККМ кирип атат. Ошол жаңы салык кодекс бизге мындай кыйынчылык жатат деп. Бирок мурда эле болгон экен бул. Мурда эле келип жаткан, токтом бар болчу. Анан ошого карабастан биз дагы ошо ишкерлер менен жолугуп, билесиңер, ошо 2022 жылы дагы көп кызуу талкуулар болду. Биз дагы ошол дагы мөөнөттөрүн узартып, дагы ошо түшүндүрмө жумуштарын өткөзүп,
анан дагы мына ушул кичинеден келатабыз. Бирок мен бир цифраны айтып коеюн. Эгер 2022 жылдын башына карата 20-25 миң ККМ болсо, бул канча жылдан бери ошол кичинеден ушундай келип жатса, азыркы учурда бир жылдын ичинде, кичине бир жылдан көбүрөөк 65 миң болду. Мындай айтканда 3 эсе көбөйдү. Эми кичине мына биздин жарандарыбыз деле, ишкерлерибиз деле ошо кичинеден өтүп, биринчиден, экинчиден мурун ККМди мен уккан эмесмин, билбейм деген эгер болсо, ишкер азыркы учурда ишкер эле эмес, биздин бүт жарандарыбыз билип калды. Анткени мына стимулдук лотерея өткөзүлдү, канча бир байгелер берилди. Биздин ошо жөнөкөй жарандарыбыз ошо ККМ деген эмне, кассалык чек деген кандай, мурун ошол чек берсе, ошол кассалык чек го деп ойлосо, азыркы учурда биздин жарандарыбыз деле билип калышты. Ошол кассалык чекте кандай мындай маалыматтар болуш керек, QR коду болуш керек деп азыркы учурда ошол ККМ чеги берилгенде бул онлайн түрдө салык кызматына ушул маалымат кетет жана ушул акча жүгүртүү көлөмүнөн салыктар төлөнөт. Салыктар төлөнгөндө албетте биз азыркы мына салык саясатын эч кандай бир жаңы салык киргизбей, салыктардын ставкаларын жогору кылбай болгону, ошол көмүскөдө болгон ишкерлерди биз таза легалдуу талаага алып чыгалы деп атабыз. Анткени көмүскө экономиканы мен айтып кетейин, албетте дүйнө жүзүндө ал бар. Ошол эле АКШ, Европа, өнүккөн өлкөлөрдө бар, бирок көмүскө экономиканын үлүшү ал жерде абдан төмөн. Бизде мына улуттук статистика комитеттин маалыматы боюнча 21% болсо, ички дүн продуктуна карата көз карандысы эксперттер изилдөөлөр 40-50%га чейин жетет деп атат. Бул мындай айтканда ар бир экинчи ишкерибиз же такыр эле төлөйт, же аз төлөйт. Өзүнүн алган кирешесине салыштырмалуу. Эми азыркы учурда мындай болуп атат, салык саясаты 3 багыты. Биринчи бул ишкерлердин арасында тең атаандашуу түзүү. Ар бир ишкерге мамлекет кепилдик берип, мына баарыңар тең иштеп атасыңар, тең салыктарды төлөп атасыңар, мындай ачык конкуренция болуш керек деп, атаандашуу болуш керек деген принцип биринчиден. Экинчиден, биздин жарандарыбыз, керектөөчүлөр жакшы сапаттуу контрафакт эмес, легалдуу товарды сатып алуу жана ошол мен айтып кеткендей кассалык чекти талап кылып, эгер товар бузук болуп калса, же мисалы азык-түлүк продукту мөөнөтү өтүп кеткен сатылып калса, анда ошол кассалык чек менен келип аныктап, кайта же акчасын берип, же башка товарга алмаштырганга толук укугу бар. Эгер ошол сатуучу жок, кайта товарды албайм, акчаңды бербейм десе, анда сотко барып ушул кассалык чек менен ошол эле операция салык кызматында дагы бар. Мисалы ошол товарды саткан боюнча жеңил эле утуп койсо болот. Бул мындай айтканда биздин жарандардын, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо маселеси. Жана үчүнчү багыт бул биздин мамлекетибизге, бюджетке толук кандуу ушул кайсы мыйзам чегинде салыктар көрсөтүлсө, ошол салыктарды жакшынакай төлөп, мамлекет болсо өзүнүн милдеттенмелерин, ошол эле мына айлыктарды көтөрүү, жолдорду куруу, коргоо маселеси, биздин армиябызды күчөтүү, ошол биз өнүккөн күчтүү өлкө болобуз десек, албетте ошол салыктар менен өлкө жашайт. Ошол салыктар деген кайта эле биздин айтканда коомго кайтарылып келет. Ошол мамлекеттин өзүнүн функцияларын аткарылганда. Жакшы. Урматтуу угармандар, эгерде кандайдыр бир сурооңуз, сунушуңуз бар болсо, 0502 39 21 90, 0312 коду менен 39 21 90 номерлары иштеп жатат. Мынакей Дамира Темирбековна, азыр мамлекеттик органдар менен ишкерлер көптөн бери өнөктөш катары иштеп келесиздер да, жыйындарга чогуласыздар, маселени бирге карайсыздар. Анан сиздин пикириңизди уксак, ККМ аппараты мынакей ачыктуулукту камсыздайлы деп жатат. Анан сиздердин пикириңиз кандай ушул багытта?
Эми Кубанычбек мырза айтуу боюнча азыр бүт карапайым эл бизди угуп атат. Ошондуктан ишкерлерди баягы туура жактан көрсөтүп атат да. Кыргызстан жөнөкөй ишкерлер баягы биздин көмүскөгө алып барып, өзүнүн болгон товардын жүгүртүүнү көрсөтпөй атат деп бизди баягы ишкерлерди жаман көрсөтүп атат да. Бирок ККМ деген былтыр билесиңер аябай чоң митингдер болду. Ошондуктан чоң базар, чоң ири базарларга өзүнчө спец режим кирип, жаңы налог кодекстин киргизгенге пункттар бар да. Эми жаңы налог кодекс кире элек. Бирок жанагы аны карабастан бул жылы 1 январдан баштап ЭТТН транспорт накладу электронный счет фактура кирип, ошого карата биздин ишкерлер жакшы түшүнө албай, налоговый жактан жакшы түшүндүрүү жумуштар аз болуп атат. Мисалы азыр Кубанычбек мырза айтып атат, 68 000 киши ККМ киргизди дейт. 250 000 ишкерлер иштесе, 68 000 бул чоң показатель деле эмес да. Себеби базарлар чоң, мисалы мен чоң базарлардын профсоюзунун төрайымы болгондон кийин соода тармагында Аламедин базарбы, Дордой дыйкан базарбы, Азиз базар, Ортосой базар, көп базарлардын баары түшүндүрүү жумуш аз болуп атат. Ишкерлердин айтуу боюнча ЭТТН киргизгенге бизге аябай кыйын жаратып атат. Себеби ЭТТН кириш үчүн компьютер сатып алыш керек, принтер сатып алыш керек, бухгалтер, 1С программаны кириш керек болуп атат. Бизге ошо кыйынчылык болуп атат. Жана ККМ аппараттарды сатып алыш керек деп атат. Ошону биз жакшылап түшүндүрбөй, анан көп кишилер эмне үчүн митингге чыгып, көп каттар жазып, жооп ала албай, анан кийин баягы митингге чыгып, анан митингден кийин азыр премьер-министр Акылбек Үсөнбекович менен 3-4 жолу чогулуштук. Ошо өзүнчө группа түзүп, ошо топ группаны вице-премьер-министр Адыл Алешевич алып барып, ошол жактан биз баягы ишкерлерди дагы киргизип, чоң базарлардын өзүнүн профсоюзун киргизип атып, ишкерлер суранган эле биз эмне үчүн ККМ киргизе албай атабыз, эмне үчүн бизге ЭТТН кыйыныраак деп өзүнүн болгон көйгөйүн айткандан кийин бир чечимге келди да. Значит, ККМ аппарат сатып албай атасыңар, бекер беребиз, бир 20 000 аппарат дагы бекер беребиз деп чечимди чыгарып атат. Өзүнчө мына бүгүн эртең постановление чыгыш керек, Кубанычбек мырза, жарлык чыгыш керек президенттин. Ошону баягы ишкерлердин суранчу боюнча. Анан кийин биз эч качан ЭТТНдин анан ККМ киргизгени мөөнөтүн узартып берсин деп суранып атышат көп ишкерлер. Анан биз дагы эмени сурадык, жанагы обороттон көбүнчөсүнүн баары ишкерлер өзүнүн оборотун, чоң оборот болсо биз 1%, 0,5% деген бул чоң эле сумма экен. Себеби мен жөнөкөй эле ишкерлер, жанагы продукту саткан ишкерлердин, мисалы мен эме болуп айтып берейин, бир мешок ун 1800 сом турса, ага биздин ишкер 20-30 сом кошуп атат. Өзүнүн акчасы жок, бул импортердон карызга алат. Сахардыкы 4000 болсо 4000 30 сом эле кошот. Ошо 30 сомдон биз деген 30-40 мешок сатсак 30 сом эле кошобуз. 30 сомдун ичинде бизде земельный налог жатат. Биздин өзүбүздүн реализаторго төлөгөн акчаларыбыз бар. Биздики акчабыз жетпейт. Эмне үчүн обороттон акча аласыңар бизге 1%, 0,5%. Бизге могу түшкөн мына 30 сомдон баягы прибыльдеги доходный частин ошодон алгыла 1% деп сурануу боюнча, аны дагы өкмөт ошого да макул болуп атат, доходный часть алабыз. Анан патент ошо баа менен калтыралык деп чечим келди. Анан биз премьер-министрден аябай сурадык да, бизди Казакстанда биздин ишкерлер айтып атат, ЭТТН киргизе албай койду. Өзбекстанда ЭТТН менен ККМ киргизе албай койду. Көп базарларга биз чоң торговый сеттерди айткан жокпуз. Биз өзүбүз мына базарда продукту жерде сырт жакта турган, суукта, ысыкта турган, жөнөкөй жана картошка, пияз, кичинекей 1 килограмм кумшекер саткан. Ошол бизге ыңгайсыз ККМ киргизгенге биз ЭТТНди кирип талаада турабыз, киргизе албайбыз.
албайбыз, компьютер иштебейт деп ошентип баягы үйрөтүш керек деп көп ишкерлер нааразы болгондон кийин биз сурандык бизди Өзбекистанга, Казакстанга алып барып көрсөтсүн, каякта ошо ЭТТнин аябай жакшы иштеп аткан, ККМ киргизген базарларды көрсөтсө, балким ошондо дагы биздин ишкерлер ойгонуп, бул чын эле ишке ашыптыр, көп кыйын эмес экен деп ошону суранып атабыз. Дагы суранган себебибиз тиги ЭТТнди биз окуй албай атабыз, кыйын болуп атат. Ошондуктан налоговыйлар өздөрү бизди ЭТТнге киргизсин, ККМден кантип мунун баарын ишке ашканын баарын көрсөтсүн деп ошону жардам сурап атабыз да. Бирок дагы эле түшүндүрүү, дагы эле айткым келет, налоговыйлар болобу, Министерство экономиканы тыкыз менен иштеп атат. Өзгөчө мына Кубанычбек мырза уже 2 жыл тыкыз иштеп, митингге чыгып, элдердин баарына аябай түшүндүрүү жумуштарды биз менен аябай жакшы алып баратат. Бирок налоговыйлардын жумушу кичине чийки болуп атат деп ойлойм да. Биринчиден ошо түшүндүрүү жумуштар жакшы алып барса, балким эл түшүнүп, баягы өзүнчө көрсөтсө, балким мындайларга митингге чыкпайт деп ойлойм да. Жакшы. Кубанычбек мырза, ошо биздин угармандарга дагы түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетсеңиз. Кечиресиздер, азыр телефондук бар экен. Саламатсызбы, сиз эфирдесиз? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бул жана ККМ боюнча этап менен мындай киргизсе болот да. Этап менен. Бул биринчи суроо. Экинчи суроо, өткөндө салык чектеген уюштурдуңуздар эле да. Налоговый инспекция, налоговый службачы. Менде 200 билет бар эле, да. Менин досумда 1000 билет бар эле. Анан ал 1000 билет 200 боло билеттин ичинен чыкпай. Анан жанагындай 50-60 билет алгандар утуп кетти да. Анан мен силердин колл-центрге чалсам, күлүп ачпай, аны неме болуп кетти, сиз андай чогулта албайсыз депчи. Ооба, туура. Народныйга, Фрунзеге барганда биз өзүбүздүн чегибизди, анан жанындагы кишилердин чегинде сурап алып чогултканбыз да. Булардын баары эле фактически чек да булар. Туурабы? Ошол суроого жооп берип койсоң, эми буга ким жооп берет? Бул 1000 билеттен 1 билет утпай калды, чынында обидно да. Эми чынында өзүңөр түшүнөсүңөр. Сурооңуз түшүнүктүү. Ким жооп берет буга? Рахмат, сизге сурооңуз түшүнүктүү. Бизде азыр салык кызматынан жок, бирок Кубанычбек мырза мүмкүн жооп берип. Чоң рахмат, жакшы суроолор. Эми биринчи суроо боюнча ККМ этап менен деген суроо болду. Буга чейин мен айтып кеткендей, буга чейин деле этап менен кирип жаткан. Азыркы учурда мына Дамира Темирбековна айтып кетти, ушул көп жолугуштар болуп жаткандыктан азыркы учурда базарларга дагы бир мүнөттү узарталы деген маселе каралып жатат. Биз деле ошол этап менен киргизгенге аракет кылып, буга чейин деле келгенбиз. Азыркы учурда дагы бир ушундай мүмкүнчүлүк мына мамлекет тарабынан бүт ошол көйгөйлүү маселелер угуп чыгып, карап чыгып, ушундай бир чечимдерди азыр даярдап атабыз. Экинчи суроо боюнча, албетте мен түшүнүп атам биздин байкебизде, анткени бизде эле туугандар бар, достор бар, алар деле ошентип айтып калышат. Кичинекей мындай белек болсо деле абдан ыраазы болмокмун депчи. Буюрса, мен ойлойм, эми бул лотерея экен. Эми мындай айтканда, счастливчик. Ошол мен деле мисалы өмүрүмдө деле көп утчу эмесмин да. Эркелер утуп жүрүшөт. Жана ар кандай компаниялардын эмелеринде, акцияларында, лотереяларда. Эми буюрса, азыр ушул биринчи жолу өткөзүлгөндөн бир жыйынтыктарды дагы чыгарып, азыркы учурда салык кызматы дагы лотереяны өткөзүп, мындай айтканда белектерди дагы көбөйтүп, мындай көп жарандарыбыз утсын деп азыр экинчи мындай лотерея даярдалып жатат. Биринчиден, буюрса мен ойлойм, биздин аксакалыбыз дагы жакшы байгелерди утат. Bundan тышкары, азыркы учурда экинчи жол бул жана кэшбэк системасы. Бул эми бардыгы ушуну айтып атышат, жогорку кеңеште дагы депутаттар дагы көтөрүп атат, жөнөкөй жарандар дагы айтып атат. Кэшбэк системасы бул кепилдик автоматтык түрдө ар бир жаран канча бир акчага товарды сатып алса, ошол акчанын
наркынын бир нече пайызы өзүнүн ушул телефонго кайта түшүп калат. Кайта мисалы азыр каратабыз канча 1% кылабызбы же 2% кылабызбы деп. Мындай айтканда мисалы 100 сомдун 1 сом же 2 сому кайта түшүп калат. Анан ошол квартал сайынбы же ай сайынбы ошол кайта акчасы түшкөндөй кылып, ушундай системаны кылганда мен ойлойм ар бир адам, мен деле мисалы лотереяга көп кызыкчу эмесмин, бирок кэшбэкти албетте бир нече кепилдик түрдө кайта сумма акча кайта түшүп калат буюрса. Ошону дагы иштетебиз. Анан мен ойлойм ошо биздин жарандарыбыз дагы биринчиден ошол өлкөбүз өнүксүн деп ушул кассалык чектерди талап кылып, анча-мынча эми Дамира Темирбековна кичине таарынатпайбы, ишкерлерди жамандап атабыз деп. Мен ишкерлерди абдан урматтайм, сыйлайм, анткени ошол ишкерлердин салыгынан биздин деле айлыгыбыз бар. Мына мен апам мектепте мугалим болуп иштейт. Мугалимдердин дагы айлыктары көтөрүлүп жатат. Албетте биз ишкерлерди мындай сыйлап, урматтап, эч мындай жаман сөз айткандан мен алысмын. Бирок ошол эле учурда ушул биздин жакшынакай иштеп жаткан ишкерлер, салыктарды төлөп жаткан ишкерлерге терс таасир эткен, көмүскөдө жүргөн, мындай айтканда тең атандашуу кылбай, салыктарды төлөй, товарларды азайтып, мындай атандашуудан утуп калган ишкерлерибиз дагы жок эмес. Дамира Темирбековна, мен ойлойм баардыгыбыз ошол маселени түшүнүп жатабыз. Бирок ошол эле карабастан биз азыркы учурда мүмкүн болсо мен бир маалыматты берип кетейин. Президенттин урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2 жарлыгы чыккан. Бул мындай айтканда ошо жөнөкөй биздин жарандарыбызга колдоо болсун деп. Биринчи жарлык бул 8 миллионго чейин кичи бизнести толук бошотолу. Болгону ушул ККМ болсун, анткени ККМ ушул 8 миллион чеги жеттиби, жеткен жокпу деген мындай инструмент. Бул салык эмес, салык жүк эмес, ушундай бир заманбап инструмент. Анан жарлык чыкты. Буга чейин патент менен иштеп, соода чөйрөсүндө 60 миңдей ишкер болсо, ушул патент деген мурун деле салык кодексте бар болчу. Азыркы учурда деле 8 миллиондон ашпаганда патент менен иштесе болот деген мындай шарт бар. Азыркы учурда деле 8 миллиондон эгер ашса, анда патент менен иштей албайт. Бул мыйзам чегинде жазылган. Анан ушул 60 миң ишкерден патент менен иштеп жаткандардын жылына 2,5 миллиардтай түшөт экен. Ошо 2,5 миллиард түшпөй эле койсун, биз башка жерден мына чоң ири компаниялардан ошо салыктарды чогултабыз. Ушу кичи бизнести өз үй бүлөсүн мындай кирешеси бага турган эле ишкерлерди жана жаңы ачылып жаткан ишкерлерди толук бошотолу деп мына президенттин жарлыгы чыкты. Азыркы учурда 10 миңдей ишкер мына ушул режимге кирип, ККМ колдонуп толук бошотулган. Экинчи жарлык чыккан. Биздин дыйкандарды негизи айыл чарба тармагы толук бошотулган салыктардан. Дээрлик бошотулган, болгону мүлк салыгы жана жер салыгы болчу. Эми президент дагы ушул дыйкандарыбыз 5 миңдей дыйкандарыбыз бар экен. Ушул бюджетке түшкөн акчасы 300 миллиондой экен. Эми мындай айтканда көп деле акча көлөм эмес. Ошондуктан биздин дыйкандарга дагы бир мындай колдоо болсун деп 3 жылга жер салыгы дагы бошотулду. Ушундай бир жакшы кадамдар менен барып жатканда, ошол эле учурда салык администрациялоону күчөтүп, мен башында айтып кеткендей, көмүскө экономикадан биз чыгаралы, жаңы салыктарды киргизбей, ушул көмүскөнү чыгарып, ошол жерден бюджетти толуктайлы деп, ушундай жакшы кадамдарды ишке ашырып келип жатканда, былтыр нааразы болуп ишкерлер чыгышты. Биз мындай жолугуп, эмне көйгөйлүү маселе болоттур десек, патент менен иштеп 8 миллиондон ашып иштеп жүрүптүр экен.
Мына былтыр дагы митинг болуп жатканда биздин өкмөт башчысы Акылбек Кусунбеков Жапаров бизге тапшырма берди. Мына ушул митингге чыккан ишкерлер өздөрү тандап берсин, мындай сөз болбосун, силер өзүңөрдүн эме кишилерди кошуп койдуңар дегендей болбосун деп мына ишкерлер өздөрү тандашты 20дай адамды. Анан биз бир ай ичинде аябай иштедик, кызуу талкуу болду. Ошол 20 ишкердин ичинде 2 эле ишкер 8 миллион тегерегинде экен, акча жүгүртүү көлөмү. Калгандары 8 миллиондон ашат экен. Өздөрү деле ачык айтып, мындай айтканда моюнуна алышты, мыйзам бузуп иштеп келип жатыптыр деп. Биз айттык, буга чейин болгон нерсени унуталы, бири-бирибизге эскини козгоп, акча салыкты доначисление кылбай, биз ушул жаңы мындай баракчаны ачып, таза мыйзам чегинде иштейли деп сунуштарды даярдадык. Анан президенттин дагы жарлыгы чыкты, эгер 8 миллиондон ашса 30 миллионго чейин патенттин салык жүгү деңгели калсын 0,5% деп жакшынакай санап чыктык. Мына буга чейин дагы ун үлгү болуп калды. Биз дагы ушул унду дагы карап чыгып, ушул мешогуна 20 сом, бирөө 50 сом кошот экен. Ушундай бир 0,5% деп 30 миллионго чейин ушундай азыркы учурда 4% болсо, накталай болсо 0,5ге чейин мындай айтканда 8 эсе төмөндөтүп атабыз. Азыркы учурда мыйзам долбоору мына жогорку кеңеште каралып жатат. Анан 30 миллиондон эгер ашса 50 миллионго чейин 1% деп ушундай бир компромисстүү чечимдерди иштеп чыгып мына каралып жатат мыйзам долбоордо. Эми жакында 2 мартта митинг болду. Ал жерде дагы биз мына жолугуп кандай маселе болуп атат? Мына 8 миллиондон ашып 30-50 миллионду чечип атабыз буйруса, кандай көйгөйлүү маселе болуп атат десек, жолугуп сүйлөшкөндө ишкерлер айтышты. Биз ушул чоң жана опт дүн мындай соода болгондор 50 миллиондон дагы ашат экен. 50 миллиондон ашса, анда 4,2% кайта иштеп калат деп. Азыркы учурда мына Дамира Темирбекова айтып кеткендей, азыр ушул маселени дагы азыр карап чыгып атабыз. Бир жакшы ыңгайлуу шарттарды түзөлү деп. Биз деле ишкерлерди мындай кыйнап, биз душман эмеспиз. Биз ишкерлерибиз кандай жакшы соода, кандай көп киреше тапса, биз ыраазы болуп, анткени мына бюджетке дагы көбүрөөк түшөт. Бутка туруп, башка өлкөлөргө экспорт кылып, бияқта өндүрүштөрдү ачып, ушундай бир жакшы мындай кадамдар болсо, биз дайыма ыраазы болуп колдойбуз. Жакшы экен, урматтуу угармандар, эгерде сиздерде кандайдыр бир сурооңуздар болсо, 0502 39 21 90, 0312 код менен 39 21 90 номерлары иштеп жатат. Биз азыр соңку жаңылыктарга кезек берип, андан кийин маегибизди улантсак. Назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Өзбекстанга жумушчу сапарын алкаганда Ташкент шаарындагы ишканага барды. Компания продукциясы, электр тармактары, электр өндүрүүчү, темир жол, тоо кен, мунай газ ишканалары кеңири колдонулат. Акылбек Жапаров өндүрүлүп жаткан продукциянын сапатын белгиледи. Анын айтуусунда Жалал Абад областында Ташкенттеги заводду керектүү көлөмдө тетиктер менен камсыз кылууга жөндөмдүү ишкана бар. Министрлер кабинетинин башчысы жана Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым окутуу өкүлүнө мындай кызматташуу мүмкүнчүлүгүн иштеп чыгуу тапшырмасын берди. 16-17 мартта Бишкек шаарында Кыргыз-Пакистан соода инвестициялык форум өтөт. Активдүү катышууга чакырды. Кыргызстандын Пакистандагы элчиси Уланбек Тутуяев, Исламабад шаарынын кичи ишкерлер жана өнөр жайчылар палатасынын президенти Саджад Сарвар жана анын мүчөлөрү менен жолугушууда пакистандык ишкерлерди форумга катышууга чакырды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар эки өлкөнүн отурусундагы соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн келечектүү багыттары боюнча пикир алмашышты.
Кыргызстанда 8 март аялдардын эл аралык күнүндө 75 мас айдоочу аныкталды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, майрамда 2419 жол эрежесин бузуу катталды. Анын ичинде айдоочулук күбөлүгү жок унаа башкаруу боюнча 63 айдоочуга протокол толтурулуп, 998 айдоочу жогорку ылдамдыкта айдаганы аныкталды. Мындан тышкары 242 машина айып короосуна токтотулган. Нарын аэропортун реконструкциялоо иштери башталып, Манас эл аралык аэропортунун эсебинен 90 миллион сомго Нарын аэровокзалынын жаңы имараты курулуп жатат. Бул тууралуу президенттин областтагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Апрель айынын аягына чейин курулуш монтаждоо жумуштары аягына чыгат. Андан кийин учуп конуу тилкеси реконструкцияланып, аба каттамдары ачылат. 11 март ишемби Кыргызстанда иш күнү болот. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, Кыргызстанда жаңы жылдык майрамдарда жумушка чыга турган күндөр жылдырылган. 5 январдагы эс алуу үчүн бул ишембиде жумуш күнү болот. Мындан тышкары март айында кайрадан дем алыш күндөр 18 марттан 21 мартка чейин болот. 20 марттагы иш күнү 29 апрелдеги дем алышка которулат. Ош шаарында аялдардын эл аралык күнүнө карата кыз-келиндер командалары арасында волейбол боюнча мелдешүү өттү. Турнирге 30 команда катышты. Жогорку жана орто атайын окуу жайларынын командаларынын арасында Арифлейм командасы биринчи орун, экинчиге Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын командасы, кийинки орунга Элхан командасы татыды. Турнирдин жеңүүчүлөрү жана байге ээлери Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин арды грамоталары, дипломдору, кубоктары, баалуу сыйлыктар менен сыйланышты. Валюталар курсу менен таанышып, 1 Америка доллары 87 сом 42 тыйын, евро 93 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 15 тыйын, тенге 19 тыйынга бааланууда. Шашылыш билдирүү 2023 жылдын 9 мартында күтүлүп жаткан жаан-чачынга жана абанын температурасынын жогорулушуна байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек-Ош автоунаа жолунун 198-265 чакырымдарында Чычкан Капчыгай ала бел ашуусу, кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Эртең 10 мартта түнкүсүн республикабыздын Ош, Жалал Абад, Нарын областарынын айрым жерлеринде жана тоо этектеринде жаан, кар, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Күндүз жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголук тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн 3-8, күндүз абанын температурасы 16-21 градуска чейин жогоруласа, Суу Самыр районунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Талас областында түнкүсүн 2-7 градус, күндүз 16-21, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градус жылуу болсо, Ысык Көл областында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз абанын температурасы 9-14 градус жылуу болушу күтүлөт. Нарын областында түнкүсүн 3-8 градус суук, ал эми күндүз 2-7 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус, ал эми күндүз 16-18 градус жогору. Саламатсыздарбы? Мен атым Наристе. ККМ аппаратура менен колдонобуз. Аппаратуранын эки жеңилдиги бар. Биринчиси бул автоматтык түрдө чек чыгарып бере алат, экинчиси болсо банковский карталар менен төлөм ала алабыз. Биздин товар оборот 8 миллиондон ашпагандыктан салык төлөмдөрүнөн жана патенттерден бошотулганбыз. Бул мамлекет тарабынан бизге чоң жардам. Саламатсыздарбы, менин атым Сезим, мен барбершопто администратор болуп иштейм. Бизде 4 филиал бар. 4 филиалда тең онлайн ККМ аппарат менен иштейбиз. Эски форматка салыштырмалуу онлайн ККМ өтө мобилдүү. Биз каалаган убакта барып, аппаратты ачып, бизге керектүү отчетторду алып жана маалыматтарды биле алсак болот. Саламатсыздарбы, менин атым Нурмира. 2020 жылдан баштап Кыргызстан базарына буюрса чыга баштадык. Аппаратты алдык. Ыңгайлуу экен. Бул как пост терминал сыяктуу иштейт экен. Ушу кичи жана орто бизнестердин баарын тең ушу ККМ колдонгонго чакырат элем. Урматтуу угармандар, бүгүн биз негизги маселеде салык саясатындагы көзөмөл кассалык аппараты тагыраагы соода жүгүртүүнүн электрондук форматы тууралуу сөз кылып жатабыз. Биздин уктурууга экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Ысабеков Кубанычбек Абдимуталипович жана Кыргызстандын соода тармагынын профсоюзунун төрайымы Дөөлөталиева Дамира Темирбековна катышууда. Биздин теманы алып калганда сурооңуз болсо 0502 39 21 90 0312 коду менен 39 21 90 номуруна чалсаңыздар болот. Дамира Темирбековна, мынакей ишкерлер
ишкерлердин арасында дагы тең укуктуулук камсыз болот деп жатабыз. Электрондук соода жүгүртүү менен жанагы ачык айкын иштеген, ак ниет иштеген ишкерлер көпчүлүгү колдоп ушундай пикирлерин билдиришет да. Тең укугубуз болду, көмүскө иштеген дагы аларды турап ишкерлер дагы бар экен. Анан сиз кандай ойлойсуз, кимдер каршы болуп жатат ушул жаңы ыкмаларга? Азыр Кубанычбек мырза перерывга кеткенче айтып атты, биз көмүскөдөн чыгып атабыз, жеңилдик өткөрүп 8 миллиондон ККМ киргизсе аябай президенттин жарлыгы чыкты деп айтып атат. Бул баары эле туура, бирок бизде ишкерлер каршы эмес. Бирок түшүндүрүү жумуштары аз болуп аткондон бул биринчи причина. Экинчиси жана чоң сеттер, торговый сет, жылуу жүргөн жерге ошол жака биринчи ошол жака киргизип, биз өзгөчө базарларды пикетке чыккан ким болуп атат? Азиз базар, жанагы Аламедин базардан 5-6 киши чыгып, Дордой дыйкандан чыккан. Мисалы, аякта чоң Кубанычбек мырза айткандай көмүскөдө калып атат булардын обороты деген. Бул көп болсо чоң базарда бир мисалы Аламедин базарда бир 30-40 точка болсо, Дордой дыйканда бир 70-80 крупный точка болсо, Азиз базарда бир 20-30 точка болсо, башкалар болсо көнөкөй эле кичинекей өзүнчө жүгүрткөндөр болуп атпайбы? Анан биз өзгөчө баягы патент боюнча бизди калтырсын деп суранган себеби баягы суу ысыкта туруп, баягы условия жакшы болбогон базарларды биз өзгөчө режим берсе, бизге кичине баягы ишкерлерди аяп баягы турган ЭТТН кирсе дагы компьютер алып, анын деген баягы принтерди коюп, ошо ыңгайсыз базарлардын баарын тура турган жер кичинекей бир 10 квадрат жерди соода кылгандар, айтып атпайбы, жана башынан 1 килограмм un сатса, 1 килограмм кумшекер саткан, ошолорго эмне кереги бар ЭТТН? Ошон үчүн биз как профсоюз катары ишкерлердин үнүн, көбөйүн айтып аткан өкмөткө айтып, мен суранып атам, кичинекей базарга, мындай өзгөчө мына базарларга, чоң крупный товар менен иштебегендерге өзүнчө эле патент калтырып койсо. Патент бул жеңил, бул патенттин баасын көтөрүп коюп эле баягы жумушту, сооданы жеңил алып бара турган бул патент болуп атат. Ошондуктан биз эч качан ишкерлер каршы болгон эмес. Патентти убагында төлөшөт. Анан ошо патентти туура чогултуш үчүн бул налоговыйлардын баарын сураш керек алардан. Мисалы, базарда 2000 точка болсо, 2000 точканын баарын текшерип, 2000 точкадан бүт патент алса, мен ойлойм, жакшы эле баягы киреше болот депчи. Ошондуктан и премьер-министр Акылбек Күсөнбековичке да биз суранып атабыз. Ушу базарларды бара-бара кичине мөөнөтүн узартып, түшүндүрүү жумуштарды алып барып, чоң центрларга киргизип атса, базардын ичинде чоң, жулуу, жумшак өзүнчө бир центрлар бар, аяка киргизсин. Жөнөкөй эле турган базарларга кичине башка мамиле кылып, башка режим кылсын деп суранып атабыз да. Анан Кубанычбек мырза жанатан бери айтып атат, баягы мамам, менин апам мугалим деп атат. Мен өзүм деле врачмын, мен деле апам пенсионер, мен деле патриотмун. Ошол жерде турган балдарым баары эле түшүнүп атат, налог төлөш керек. Биз налог төлөгөнгө каршы эмеспиз. Мына кирген, жаңы кирген ЭТТН бизге аябай кыйынчылык эметип атат да, бизге кыйынчылыкты кыйын болуп атат киргизгенге. Ошон үчүн биз суранып атабыз, кичине базарларга башкача өзгөчө режим киргизип, баягы патент менен калтырып койсо деп суранып атабыз да. Ошо биз дагы Кубанычбек мырза ишкерлерден да сураштырып көрдүк. Анан эмени сурап жатышат да, мисалы виртуалдык кампа деген болот турбайбы? Анан мен аны кайсыл жерден ачам дейт да, ошол кантип кирем дейт. Ушундай электрондук коштомо жөнүндө маалымат берип кетесизби? Аны кандай кылып ачат, каяка барат, эмне кылыш керек? Электрондук коштомо боюнча айтып кетсем, эмнеге бул керек? Бул негизи ушул товардын жүрүшүн эле көрүп турганга. Бул өзүнчө мындай салык жүк эмес. Бул ушул
товар деген же өнүктүрүлөт, бияктан жасалат, же импорт болот да. Ошол өнүккөн жерден, мисалы бир заводдон же импорт болгондон баштап акыркы керектөөчүгө сатылган ушул бүт жолу көрүнүп турат салык кызматына. Эгер ошол жана магазинден товар сатылып, кассалык чек мисалы берилбей, же ошол системада болбогон товар, бул мындай айтканда тобокерчилик болуп, мындай айтканда салыктары төлөнбөй контрабанда кирген деген анык болуп калат да. Эми бул электрондук коштомо негизи ишкерлер салык кызматына эле кайрылып, ушундай системасына катталып, анан электрондук кампага мисалы канча бир товарды сатып алса же импорт кылса, ошону электрондук ошол виртуалдык кампага киргизиш керек. Ушунча мына товар менде бар деп. Анан бирөөгө сатат да, башка ишкерге мүмкүн сатыш мүмкүн. Ошондо ошол системадан ушунча товар сатылды, кетти деп чыгарып коет. Ушундай бир албетте эми Дамира Темирбекова айтып кеткендей, биз түшүнүп атабыз кыйынчылык болуп атканын. Биздин ишкерлер менен деле буга чейин салык кызматы дагы ошол эми көп сөз айтылып атат, түшүндүрмө жумуштары начар болуп атат. Кандай бир мүмкүн кемчилик болсо дагы, бирок аракет кылып бүт түшүндүрмө жумуштарын аткарып жатат биринчиден. Экинчиден, азыр мына мыйзам долбоордо биз ошол айып пулдарды 12 жылга чейин киргизбейли деген азыр чечим болуп атат да. Мисалы, ошол 12 жылга чейин жакшынакай ошо салык кызматы чогуу биздин ишкерлерибиз менен чогуу биргиликте ошо иштешип, ишкерлерди үйрөтүп, бир дагы ошо айып пул болбойт, жакшынакай үйрөнүп, мүмкүнчүлүк убакыт болот деп биз азыр мына айтып келатабыз. Bundan тышкары 12 жылы дагы ошол айып пул кирип калганда дагы биз ал жерде жакшы бир жеңилдик кылып атабыз. Эгер ушундай мүмкүн эми бузуу болуп калса, биринчи жолу эскертүү болот. Мүмкүн эми биздин ишкерлерибиз үйрөнүп, же жаңы бир ачылып калса быйыл, анан ушундай бир бузуу болуп калса, биринчи жолу эскертүү болуп, экинчи жолу төмөндөтүлгөн айып пул болот. Анан үчүнчү бузуудан кийин айып пул көрсөтүлүп жатат, бирок ошондо дагы 70% жеңилдик болот деп атабыз. Эгер ушундай бир бузуу болуп калып, айып пул берилсе, 30 күндүн ичинде эгер төлөсө, анда 30% эле төлөп коет. 70% кечирилет да. Ушундай дагы бир стимул кылып атабыз. Биз деле ошол ар кандай ошол кандай бир ыңгайлуу шарттар менен ошол реформаларды өткөзөлү деп атабыз. Анткени бул реформалар керек. Мына патент боюнча айтылып атпайбы, жаңы сунуш болуп атпайбы базарлардын? Эми биз түшүнүш керекпиз. Патент өз убагында албетте жакшы мындай инструмент болуп кирген. Анткени биз союз таралгандан баштап мына заманбап рынок экономикасына түшкөндө салык мындай маданият төмөн болчу. Салыкты кандай төлөш керек, отчетторду кандай бериш керек деп, ошол өз убагында ошол жеңилдетилген ошол патент кирген. Бирок азыркы учурда биз айтып атпайбыз, мына көп ишкерлер өздөрү айтып атат, 8 миллиондон ашабыз. Мындай айтканда, эми биз деле үйрөнүп, азыркы учурда жаңы заманбап технологияларга өтпөсөк, дүйнө жүзү алдыда келатат. Анан биз дагы мындай аракет кылып калып калбайлы деп, ошол бүт иш-чара ошондой болот да. Анан патент деген бул кандай киреше болсо, ага карабастан патент бир сумма төлөнөт. Мындай айтканда, соода болбосо деле патент төлөш керексиң. Соода жакшы болуп, көп киреше алсаң деле ошол бир сумма да. Биз айтып атабыз, адилеттүү система болуш керек. Кандай киреше алсаң, ошондон төлөш керексиң. Эгер тилекке каршы соода болбой, товар сатылбай калса, анда төлөп эле кой. Эгер ошол соода болуп канча бир киреше алсаң, анда ошол кирешеден төлөш керексиң деп, бул эми дүйнө жүзүндөгү принцип. Негизи салыктардын ошол принципи ошондой да. Анан буга чейин да айтылып кетпеди,
ошол жана бир мешокко 20 сом, мүмкүн 50 сом кошуп ошондон эле төлөйлү деп. Ал мүмкүнчүлүк азыркы учурда деле бар. Салык кодексте бул жалпы режим деп аталат. Ал жерде бирок бүт бухгалтерияны жүргүзүш керек. Мисал келтирип коеюн, унду алып калдык, 1800 сомго сатып алса, анан 50 сом кошуп сатса, анда ал жерде 1850дөн 1800тү минус кылат, 50 сом калат. 50 сомдун ичинде жүк ташуучу мисалы чыгымдары болушу мүмкүн, транспорт болушу мүмкүн, дагы бир нече чыгымдарды минус кылып туруп, аягында мүмкүн бир 10 сом калып калса, ошол 10 сомдон эле 10% төлөп коюш керек деген азыркы учурда салык кодексте бар ал режим. Мүмкүнчүлүк бар. Бирок биз ишкерлер менен сүйлөшүп жатканда алар айтып атат, жок, ал жерде бухгалтерия керек экен. Анткени ар бир ушу чыгымды документ менен далилдеп бериш керек. Чын эле мына транспорт ушунча 5 сом кетти, ошонун документтери болуш керек. Анан ошол жүк ташуучу мисалы компания болобу же транспорт, анын салыктары кандай, ошондой эми бул салык системасы ушундай түзүлгөн да. Биздин ишкерлер айтып атат, жок, бизге ал кыйыныраак болуп калат экен, анткени чын эле жалпы режимде чоң компаниялар. Анан биз мына жаңы салык кодексте экинчи режим бирдиктүү салык режими деп, негизги экинчи режим бул жөнөкөй жеңил ушул обороттон эле канча бир пайыз көрсөтүлсө, ар бир ишмердүүлүктүн түрүнө карата салык ставкалар көрсөтүлгөн да, бекитилген. Анан ошол кандай бир оборот, ошо выручкадан эле кандай пайыз көрсөтүлсө, ошол салыкты эле төлөп коюш керек деген, бул жөнөкөй кварталда бир эле отчет берет. Жалпы режимде эгер кошумча нарк салыгы, пайдадан алынган салык, сатуудан алынган салык 3 салык болсо, бул жерде ошол 3 салыктын ордуна бир салык, 3 отчеттин ордуна бир отчет бир кварталда берип коюш керек. Эми ошол бирдиктүү салык ыңгайлуу деп сүйлөшүп келип жатканда, бирок ошол бирдиктүү салыктын ставкасы бизге абдан жогору деп айтышты. Биз анан ошол буга чейин айтылып кеткендей санап чыгып, ошол бирдиктүү салыктын ставкасын дагы азыр төмөндөтүп жатабыз. Жана 0,5%, 1% деп атпайынбы? Анан андан тышкары мына азыр базарлардагы дагы бир ушундай карап чыгып, буюрса bundan дагы ыңгайлуураак дагы бир чечимдерди азыр каралып жатат. Дамира Темирбековна, мынакей буга чейин дагы журналисттер да катышып жүрдүк, ушу ККМ аппаратын киргизүү боюнча көптөгөн жыйындар да болот, бизнес коомчулук менен мамлекеттик органдардын жыйыны көп болду. Анан буга чейин кандай сунуштарды бердиңиздер, ошолор мындай эске алындыбы? Рахмат. Мен деген азыр Кубанычбек мырзанын айтканына көп жерде эме болуп атам да, өзгөчө биз базарларда жана суу ысыкка тургандар, бул чоң сеттер эмес. Ошо баягы өзүнчө өкмөттү да суранып атабыз. Баягы Акылбек Күсөнбечке айтып атабыз, ушу базарлар жөн эле коюп койгулачы патент менен, кыйнабай эле элди депчи. Себеби мурун айтып атпайбы Кубанычбек мырза, бул деген 96-жылы кирген деп өзеки эле айтылган. Анан 1-январда эле жакшы түшүндүрүү жумуштар алып барбагандан кийин момунда элдер чыгып атат да, сырт жака. Мисалы айтып атпайбы, биз деген аябай жумуш алып баратабыз деп. Мен өзүм жумушту 20-январдан кийин ишкерлер менен бир 4-5 чоң эле өзүм налоговыйларды келип бергиле деп, Министерство экономики келип бер деп өзүм чакырдым. Мисалы Аламедин базарда бир 3000 точка болсо, 200 киши менен эле чогулуш өткөрдүк. Ошо кеппи, ошо бул деген түшүндүрүү жумуш алып барган жок да. Анан кийин ошол эле Дордой дыйканда да бир 2000 иштесе, көп болсо бир 200 кишиге дагы жумуш алып барды. Түшүндүрүү жумуштардын баары кичине жакшы болбой атат да. Муну түшүндүрүү жумуштары элдер айтса, эч качан эл каршы болбойт да. Анан кийин биз өзүбүз базардын ээлери, биз деген директорлор биз макулбуз. Деги биз саясатка, эч саясатка, өкмөт саясатына каршы эмеспиз. Биз деген чоң точкаларыбызды өзүбүз көрсөтөлүк, жөнөкөйлөрдү баягы өзүбүз дагы налогду чогултуп берелик деп аябай өздөрү директордун базарлардын ээлери ушинтип айтып атат. Биз киреле, бирок өзүбүз деле ошо чоң точкалар көрсөтөлүк, бирок негизи эмнегедир налоговыйлар ага макул болбой эле, кайта эле мен
радиого барамбы, телевидениеге барамбы, дагы эле айтып атам, дагы айтам, түшүндүрүү жумуштарым баары аз болуп атат, элдерге жетпей атат, элдерге түшүндүрүш керек. Баягы күнү митингге чыкканда Кубанычбек мырза айтып атпайбы, 8 миллиондон ашкандар 50 миллиондук, 30 миллиондук оборотту мен барды деп айтып атпайбы. Анын арасына 20 000 сом менен оборот менен чыккандар бар, 50 000 сом оборот менен чыккандар бар. Жанагы өзү эле Кубанычбек мырза да айтып аткан оборотту мисалы Кубанычбек, мындай пример кылып берейинчи. Кубанычбек мырза чоң импортер болсун. Мен жөнөкөй эле базарда турган ишкер болоюн. Мен акчам жок. Мен сизден импортердон карызга 100 мешок кумшекер, 100 мешок un алдым. Аны сатып туруп, сиздин акчаңызды жүргүзүп атам. Өзүм акчам жок. Ошо мешокко 50 сом, 30 сом кошуп атсам, 100 мешок сатсам баягы эле мен акчам жок. Мен оборотум көбөйүп кетип атпайбы? Ошого карата баягы түшүнбөгөн элдерди, балким сиз митингге барсаңыз, Кубанычбек мырза баягы айткан чыгар, мен 50 000ден ашып кетет, 100 мешок сатканда да, 100 мешок сатканда, бир айда 100 мешок сатса, аны деген 12 айдын ичинде көп эле көтөрүлүп кетет, баягы обороту көтөрүлүп кетет да, анан обороту баягы 0,5%, 1% ошо дагы эл коркуп пешке чыкты да, мен акчам жок болсо, чоң импортердун карызга алып туруп, товарын сатып атап, ошо 30 сом, 50 сом эле кошсом, анан кандайча болот? Ошон үчүн биз өкмөттү суранганыбызды мен деле убакыт менен пайдаланып дагы аябай ыраазычылык айткым келип атат. Өкмөттү мына Акылбек Үсөнбековичке, министр экономик Данияр Жолдошовичке, мына Кубанычбек Исабековго, будар эле жаш балдар өздөрүнүн жумушун жасап атат, түшүндүрүү жумуштары алып барып атат. Анан биздин айткан сурообузга макул болуп атышат. Макул, көрөлүк. Мен өзүмчө баягы дагы айтып көрөйүн, баягы жөнөкөй базарларды кыйналган, суукта, ысыкта, условия жок базарларга жөн эле патент менен калтырып коелучу, баягы ыңгайлуу бизде шарт алып барганга соодан десек макул болгонсуп атат. Ортодо могу оборотторду айтып атабыз, жана ККМди да бесплатно бергиле деп атабыз. Анан жана ИТТни биз өзүбүз киргизип беребиз деп атат, түшүндүрүп беребиз деп атат. Баягы бирөөнү штраф салып, бизди кыйнап, андайды жок. Просто ишкерлер арасында түшүнбөгөндөр ошо жерден эле митингге түшүндүрсө, мага эчтеке деле эмет турбайбы, мен ага кирбей турбаймынбы деп, жана жөнөкөй картошка саткандар, пияз саткандар деле келип эле алар өздөрүнчө баягы чоң импортерлор буларды түртүп алып барып, мына кыйналасыңар, эртең силер налогко отургузат, оборотуну көрсөтөт, ушунча төлөйсүңөр, эчтеке жок, магазинге жапканга меңиз ушундай шартка келесиңер деп туруп, арасында дагы мындай түшүнбөгөн, атайын мына митингге чыгарткан адамдар да көп болуп атат да. Чыгарып түшүнбөгөн, базарда иштебеген адамдар бар, ошолор чыгарып атат. Түшүндүрүү, поэтому түшүндүрүү жумуштары алып барыш керек. Түшүндүрүү жумуштарды дагы тынбай эле алып барып эле баягы налоговыйлар чоң десант менен түшүндүрсө, өзүнүн базар ээлерин баары биз өзүбүз площадка берелик, график берелик, элдерге түшүндүрүү жумуш алып барса, балким момундай митинг чыкпай жеңил. Анан сиз сурап атасыз, бизге жеңилдик кылып атат деп, мына жана айтпадыкпы, мен радио келердин астында вице-премьер-министр Касымалиев Адыл Алишевич менен сүйлөштүм. Ала Спутникке бүгүн кыргызча да орусча өзүнүн интервьюсун бериптир. Ошо жерден ошо киши мына жарлык чыгат, документ даяр. Эртең президентке бүгүн койшо, эртең койшо, аякта көп жеңилдүү жөнөкөй ишкерлерге, мына өзгөчө могу базарда тургандарга жеңилдик болду деп атат. Мугалик жарлык кандай болуп чыгарын. Жакшы, мынакей Кубанычбек мырза, айтылып жаткан иштер боюнча сиздин жообуңуз кандай? Алдыда кандай иш кетиш керек экен? Эми Кубанычбек мырза, кечирип коюңуз. Мен сизге дагы сурагым келип, айткым келет. Мына жөнөкөй эле чоң сеттер киргизе бергиле. А мына жөнөкөй базарда туруп, суукта, ысыкта туруп көргүлөчү, условия туруп, суукта туруп, же ККМди басасыңарбы, же ИТТни заполнять этесиңерби, жана виртуальный складты кичинекей бир 10 квадрат же 20 квадрат турган, даже кое турган жер жок болду. Ошого мага ишкерлер айтып атат да, эже кантип коебуз, бизге ыңгайсыз деп аткан. Мен базарларга өзгөчө режим суранып атам, базарларда. Азыр эле биз анан чоң сеттер киргизе бергиле. Кандай карайсың мына Кубанычбек мырза? Мына базарларга кандай өзүңөрчө эме көз карашың айтып койчу. Да, чоң сет деп атпайсыңарбы? Ал жакка деле кирип атат. Анан биз азыркы учурда ошо базарларга салык жагынан эң ыңгайлуу, төмөн
салык жүгүн азыр караштырып атабыз. Бирок Дамира Темирбековна, мына урматтуу биздин ишкерлерибиз, жарандарыбыз, эгер биз көмүскөдөн чыгып жакшынакай бүт эсеп таза бололу десек, анда ушул ЭТТН, ККМ ушул инструменттер керек. Анткени эсеп канча товар сатып алдык, канча товар сатып жатат деген ошол керек болуп атат. Биз эч кандай ушул салыкты көтөрүп, ушул дагы бир эме кылалы дегенибиз жок. Биз болгону ушул таза резервтерди алып чыгып, легалдуу ушул талаага эсеп эле болсун деп атабыз. Болду. Биздин талап болгону ошол эсеп. Анткени эми сиз деле өзүңүз бир мындай айтып кеттиңиз, ошол базардын ичинде дагы ишкерлер ар кандай. Чын эле ошол кичинекей обороттор менен иштеп жаткан ишкерлер бар. Бирок ошол эле учурда сиз айтып кеткендей, ушул базарларда чоң оборот менен иштеген бир нече ишкерлер дагы бар. Мына биз деле чын айтканда эл менен сүйлөшүп, ишкерлер менен сүйлөшүп, анан ачык эле керектер айтып атат. Биз мисалы айына 100 миллион айына деле болуп калат дейт. Ошондой учурлар дагы бар болуп жатат. Эми Дамира эже, мен 100 миллион жана мен айтып атпайбы, чыккандан ишкерлер билбей атпайбы, өзүнүн акчалары жок, бирөөнүн импортерлордун акчасы менен сатып атса, оборот ошондой эле көбөйүп атпайбы, өзүнүн акчасы жок. Азыр жөнөкөй карапайым элге, кыргызстандыктарга жанагы ишкерлерди жаман көрсөтпөй, 100 миллион менен оборот кылышат экен, анан кийин налог төлөбөйт экен, булар чала деп туруп, элди жаман көрсөтпөй, сиз айтыңызчы. Мен түшүндүрбөдүм пример. Менин акчам жок. Акча чоң импортерде турат. Мен деле силерден карызга алып туруп 50 сом кошуп эле сатып атам. А чоң оборот сиздики. А жөнөкөй базарда турганды 50 сом эле кошуп атат. Ошо менен эси сиздин 100 мишөгүңүздү алып, анан баягы басып атсам, сумма чыгып, обороту меники чоң көрсөтүп атпайбы? Сиздин акчаңызды. Ошого кантип айтасыз? Мен айтайын. Мен ушул базарларга азыр айтылып кетпедикпи? Буюрса жакшы чечимдер, эң төмөн салык ставка азыр каралып жатат. Эң төмөн. Болгону ошол ишкер сиз айткандай ачык, менде ушундай оборот, импортердон карыз алабы, өзү сатып алабы, ошол оборотторду көрсөтүп бергиле деп атабыз. Мен ойлойм, сиз деле макулсуз. Эң төмөн ставканы коюп берсек, ушул бүт оборотторду көрсөтүп бересиңерби? Чоң рахмат. Экинчи суроо сизге, Кубанычбек мырза. Ишкерлер айтып атат, салык кызматтын Ислам деген мырза керек жок, компьютер керек жок, бухгалтер керек жок, принтер керек жок. Кече ишкер жакшы суроо берди. Мен өзүмдүн товарымды сатсам, нарынга, таласка бергенде өзүм кагаз түрүндө накладной бар жазып атам. Мен мурун азыр ЭТТН болсо, мен накладной жаза албай калам десе, анда компьютер керек, принтер керек деп атат. Ана принтер менен значит убакыт бүтүп калды. Компьютер акча жатат. Айтпаңыз, убакыт бүтүп калды. Эми Дамира Темирбековна, мен ойлойм, кызуу талкууда чындык чыгат деп, бүт ушул иш-чараларыбыз жакшынакай реформадан өтүп, мына 30 жыл заматта эле өтүп кетет. Биздин балдарыбыз өнүккөн, күчтүү өлкөдө жашайт десек, биз азыр деген ушул аракет кылып, урматтуу мына биздин ишкерлерибиз, жарандарыбыз ушул туура түшүнүп, биздин мына өлкөнүн жетекчилиги дагы эрк менен ушул өлкөбүз өнүксүн деген эле максат менен азыр иштеп атабыз. Рахмат сиздерге атайын убакыт бөлүп ушул армандарга жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу радио каармандар, негизги маселенин бул жолку чыгарылышында ККМ аппараты жана электрондук соода жүгүртүү көмүскө экономикадан чыгуучу жол катары каралып жатат. Салык саясатындагы көзөмөл кассалык аппараты, тагыраагы соода жүгүртүүнүн электрондук форматы тууралуу сөз кылдык. Биздин уктурууга экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкарманын башчысы Исабеков Кубанычбек Абдимуталипович жана Кыргызстандагы соода тармагынын профсоюзунун төрайымы Дөлөталиева Дамира Темирбековналар келди. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Уктурууну мен Мээрим Абдыраманова алып бардым. Режиссеру Айда Исмаилова жана Азиз Чокморов болду. Биринчи радио менен бирге болуңуздар.